Саламатсыңар балдар, көрүүчүлөр. Бүгүн биз силер менен Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун мугалими мен Асанова Жазгүл болмокчумун. Ошондой эле менин окуучуларым Көчкөнова Диана жана Абдыпаттаева Раяна болмокчу. Бүгүн биз силер менен мындай кум саат жасамакчыбыз. Бул кум саатты жасоо үчүн бизге түстүү кийиздер керек болот. Мындай өзүңөргө каалаган жаккан түстөрдү тандап жасасаңар болот. Ошондой эле термоклей, мончок, түстүү мончоктор, кайчы, ийне, жип керек болот. Анда эмесе биз менен чогуу жасап баштасаңар болот. Анда эми келгиле, Раяна, Диана, биз бул кум саатты жасап баштасак. Бул кум сааттын пайдасы биздин ийнелерибизге, сиңдилерибизге өтө пайдасы чоң. Муну биз оюнчук катары ойнотсок болот. Муну ойноодо бала, кичинекей бала түстүү мончоктордон жасалган үчүн бул ойноп жатканда түстөрдү үйрөнөт, ошондой эле санаганды үйрөнөт. Анан бала үчүн коопсуз. Бул жерде көк, ак, кызыл, ачык кызыл түстөрдү колдондук. Бул жерде дагы мончоктор дагы ушул 3 түстө колдонот. Көк түстөгү мончокту көк түскө, ак түстөгү мончокту ак түстөгү кийизге алып барып, ошондой эле кызыл түстөгү мончокторду кызылга салып, ар бир бөлүктөргө бөлүп топтой алат. Ушундай оригиналдуу белек кылып силер ийнелериңерге берсеңер болот жана ойносоңор болот. Анда эмесе келгиле чогуу жасап баштайлы. Буну жасоодо термоклей менен иштөөдө албетте коопсуздук сактайбыз, кыздар. Анан ийне менен тигип жатканда дагы бири-бирибизден этият болуп,ийнени этият болуп кармайбыз. Бизге мындай кум сааттын формасында шаблон даярдап алдым. Ушул шаблон менен мына түстүү кийизге кыркып, чийип, кыркып жасап алабыз. Кел ана Раяна, ушуну чийип, кырксаң. Диана, сен болсо мына кум саатыбыздын үстүндөгү кооздуктарын жасоо үчүн ушуларды кыркып даярдап алсаң. Биз бүгүн бул кум саатыбызды дагы 3 түскө бөлдүк. Кара, көк жана ачык кызыл түстөр. Мончокторубуз дагы ушул түстөрдө болмокчу. Келгиле, ушуну Диана, ушуну жасап алсаң. Мына Раяна бизде кум сааттын негизги бөлүгүн жасап алды. Шаблон менен кыркып алды. Эми ушул эле формада бизди мындай тор кездемеден дагы ушундай формада кыркып алабыз. Бул тор кездемени бизге бул мончокторду ичине салып, анан мончокторубуз даана көрүнүп туруш үчүн ушундай кездемени тандап алдык. Тор кездеме дагы ушул кум сааттын формасында кыркып алдык. Ушундай формада болуш керек. Эми биз бул торду бул түстүү кийизибизге термоклейдин жардамы менен жабыштырып алабыз. Биздин иримге негизинен 10 жаштан 16 жаштагы кыздар кабыл алынат. Албетте кабылоочулар, шыгы барлар, кызыккандар келишет. Жана
бул балдар чыгармачылык Ош облустук балдар чыгармачылык борборунда өткөн конкурстарга активдүү катышышат, көп досторду табышат. Анан иримде албетте токуганды, ушундай кызыктуу нерселерди жасаганды үйрөнүшөт, тиккенди үйрөнүшөт, түстүү кагаз менен иштешет. Мынакей мен кум саатым даярдап алдым. Бирок мына көрүп турганыңардай бир жагын жабыштырбадым. Себеби бул жагына биз мончокторду салып, анан жабыштырышыбыз керек. Келгиле анда кыздар, мага жардам берсеңер, ушул жака мончок салып алайлы. Мына биздин даяр мончокторубуз. Бул дагы мына түстүү кийимибизге түстөрүнө дал келиш керек. Кара, ачык кызыл, көк түстөгүлөр. Мончокторубуз дагы ушул түстө. Келгиле. Жардам берсеңер. Анан бул ачык жагын дагы сөзсүз жабыштыра алышыбыз керек. Мен бул окуучу кыздарым Диана жана Раяна мага 3 жылдан бери келишет. Иримди калтырбай активдүү катышышат. Баардык мен үйрөткөн нерселерди кызыгуу менен жасашат. Конкурстарга активдүү катышат. Анан окуучуларым аябай кышыктуу, таланттуу. Биздин досторубузга дагы кызык болуп жатса керек. Диана, айтсаң бош убактыңда нелерди кыласың, нелерди тигесиң, кандай нерселерди жасайсың, айтып кетсең? Мен бош убагымда дайымгыдай эле токуйм, мисалы үчүн оюнчуктарды токуйм, фетралар менен иштеймин, көптөгөн нерселерди жасайм. Өзүбүздүн сабактарга ошол нерселерди жасайбыз. Мүмкүн болушунча, колубуздан келишинче досторубузга да үйрөткөнгө аракет кылабыз. Раяна, сен дагы айтчы. Мен үйдө бош убагымда ошол Диана эжем айткандай эле токуйм, тигем, же баягындай курчактарга сиңдиме тигишти үйрөтөм, токушту үйрөтөм, оюнчуктарды токуйм, аларды мен сиңдим ойнойт. Азаматсыңар. Анда эмесе биздин мына кум саатыбыздын 3 бөлүккө бөлүп тигип алышыбыз керек. Мына көрүп турганыңардай 3 бөлүккө бөлүнөт. Ошону тигип чыксак. Анан кыздар, айтсаңар, ушул иримге катышканыңар силерге жашооңорго жардам бердиби? Диана, айтсаң? Албетте бизге өзүбүздүн жашообузга дагы, турмуш тиричиликке дагы өтө чоң пайдасын көрсөттү. Башка нерселерди жасоодо, башка бир иш кылууда да өтө чоң пайдасын берет. Мисалы үчүн, биз өзүбүзгө кийимдерди тигип алсак болот, же болбосо бир нерсеге токуп өзүбүз ошону иштетсек болот. Мисалы үчүн өзүбүзгө дагы сумкаларды токуп өзүбүз иштеткенге өтө чоң пайдаларын көрсөтөт. Биз азыр токуганды үйрөнгөнүбүз менен ошо кышта колдорубуз тоңуп калбаштыгы үчүн ошол өзүбүзгө колгап тогушту үйрөнөбүз, оюнчуктарды токуйбуз, өзүбүзгө рюкзак, сумкаларды токуйбуз. Ошондой эле пайпактарды, бутубуз жылуу болуш үчүн пайпактарды токуйбуз. Азаматсыңар. Раяна. Анда эмесе мен кум саатым тигип бүттүм. Анда эмесе кооздоочу бөлүгүнө келдик. Кооздоо үчүн мына 3 бөлүгүн тигип алдык. Көрүп турганыңардай мындай 3 бөлүккө тиктик. Эми бул 3 түстүү кийизибизди жабыштырып алсак.
даяр болду. Буну эми мындай ачык көк түстөгү түштү кийизге жабыштырып алабыз. Жана мындай сыя түстөгү түштү кийиз менен дагы кооздоп астына жана үстүнө жабыштырып алабыз. Кана кыздар, айтсаңар, силерге ушундай тарбия берип, билим берип келаткан мугалимдериңерге арнап бир-эки ыр айтсаңар. Билесиңерби? Мен азыр Кыргызстан жөнүндө досторума ыр айтам. Биигиң болуп жылдыз учкан, жүрөгүңдө жашасын Кыргызстан. Ак бата тилеп бул турмуштан, кайкы учар канатың Кыргызстан. Азаматсың. Диана, сен дагы айтсаң. Бул ырымды мен мугалимдерге арнамакчымын. Ушул кесип, кесиптердин төрөсү, ушул кесип тай бышып турат мөмөсү. Ой, Азамат. Өзүң да көркөм сонун айттың. Анда эмесе, мына кыздар, биздин кум саатыбыз даяр болуп калды. Мына көрүп турганыңардай, бул мончокторду эми ушул 3 түскө бөлүп чыгайлы. Диана, сен бөлүп чыксаң, сен болсо мына бул кум саатты түстөргө бөлүштүрүп турсаң, мен болсо бул түштү кийиз боюнча айта кетсем, түштү кийизден билгениңердей аябай пайдалуу нерселерди жасап алсак болот. Мисалы, мен мындай ийне жип, кайчы салыш жасадым баштыкча. Бул жерде баары коопсуз. Бул жерде ийне кайчыбызды дагы мындай кылып салып, байлап, баарын бир жерге топтоп, тыккан салып койсок болот. Бул жерде ийнебиз да, жибибиз да чачылбайт. Жиптерибизди бул баштыкчага ийнелерибиз өз ирети менен турат. Жана буну коопсуздук үчүн мындай кылып, китепче кылып, жаныңыздарда алып жүрсөңөр болот. Кана ким биринчи чогултуп өткөн кыздар? Чамдагыла. Мынакей, биздин да кум сааттарыбыздын түстөргө бөлүнүп, жыйналып бүттү. Раяна, Диана, силерге бул кум саат жактыбы? Ооба, жакты. Сагачы Өтө сонун экен бул кум саатыбыз. Балдар, силерге дагы бул кум саат жакты деп ойлойм. Үй шартында дагы силер дагы ушундай жасап алсаңар болот. Силерге өтө пайдалуу. Анда эмесе, кийинки көрсөтүүдө жолугушканча саламатта калгыла. Саламатта калгыла.